Асаль Молдохматова. Дагы бир чечен чалым тапса, миллионер болобу. Карылар үйүндөгү чечен чалым тагдырын чагылдырган Асаль Молдохматованын жылдыз жанып, Рамзан Кадыровдун көзүнө көрүндү. Коомчулукка дүңгүрөмө жатып калышты. Рамзан Кадыров улутташын мекенине алдырып, Асаль Молдохматовага сый көрсөттү. Бриллианттар топтомун белек кылды. Эми дагы бир чечен чалым чейинден таап чыкса, накта миллионер болобу. Булак Арыба Кейчи. Жаңы рекорд. Bir сутка ичинде коронавирус жуктургандардын саны Кыргызстанда 250-ге жетти. Жалпы саны 4204. Коронавирус жуктургандардын саны bir сутка ичинде 250 адамга жетти. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифингде билдирди. Маалыматка ылайык, коронавирус чыккан шаарлар жана областтар: Бишкек шаары 105, Ош шаары 47, Ош обласы 19, Чүй обласы 61, Ысык көл обласы 2, Жалал Абад обласы 12, Талас обласы 1, Баткен обласы 2, Нарын обласы 1, Булак Сымый Кейчи. Кубатбек Боронов өзгө чабал режими киргизүүнүн эч кандай кажети жок экенин билдирди. Кечээ премьер-министр Кубатбек Боронов өзгө чабал режими киргизүүнүн эч кандай кажети жок экенин билдирди. Бул боюнча бүгүн 26 июнда Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифингде билдирди. Анын айтымында өкмөт башчы мамлекеттик кызматкерлерди аралыктан иштөөгө шарт түзүү боюнча тапшырма берди. Мындан тышкары жергиликтүү администрацияларга, алардын ичинде өзгөчө Ош, Бишкек шаарларында базар сыяктуу эл көп барган жайларда көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Эл арасында аралык сактоону түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керектиги айтылды, деди Каратаев. Булак Чындык Кейчи.